Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Борбор калабыбыздын тургундары. Жарандарды турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттин эң башкы милдеттеринин бири. Биз ушул милдетти так жана жоопкерчилик менен ишке ашырууну тынбай улантып келе жатканыбызга өзүңүздөр күбө болуп жатасыздар. Натыйжада бүгүнкү күндө турак жай фондун кеңейтүү аркылуу өз жарандарыбыздын муктаждыктарын акырындык менен канааттандырып келе жатабыз. Анткени ар бир адамдын үй жайга ээ болушу бейпил жашоонун, коопсуздуктун жана келечекке болгон ишенимдин негизи десек болот. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн бардык аймактарында ипотекалык үйлөрдүн курулушу кеңири кулаш жайды. Борбор калабыбыз Бишкек шаарында турак жай комплекстери, ал эми Жалал Абад облусунда көп патрилүү 2 конуш ийгиликтүү бүткөрүлүп, жарандарга жеңилдетилген ипотека шартында берилди. Бүгүн биз Борбор шаарыбыз Бишкекте дагы бир турак жай комплексин мына бул Калый Молдобасазов көчөсүндөгү 225 патрилүү заманбап жана ыңгайлуу үйдү тургундарга тапшырып жатабыз. Мен алгач бул жерге чогулган эл журтту, айрыкча үйлөрүнүн ачкычын чыдамсыздык менен күтүп жаткан мекендештеримди чын дилимден куттуктап өтөйүн. Ак өргөңүздөр кут болсун, коломтоңордон от өчпөсүн. Урматтуу калайык калк, бүгүн биз жөн гана көп кабаттуу үйлөрдүн бүткөрүлүшүнө күбө болбостон, мамлекет жүргүзүп жаткан турак жай саясатынын иш жүзүндөгү жыйынтыктарынын үзүрүн көрүп жатабыз. Бул заманбап жана ыңгайлуу көп кабаттуу үй Менин үйүм программасынын алкагындагы дагы бир чоң ийгилик десек болот. Менин үйүм программасы жарандарыбыздын жашоо шартын өзгөрткөн, алардын келечекке болгон ишенимин бекемдеген мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү долбоор. Аталган программа аркылуу Кыргызстанда жалпысынан 70 миңге жакын батирлердин курулушу башталып, алардын басымдуу бөлүгү активдүү фазада турат. Бул үйлөр бүткөн соң 10 миңдеген үй бүлө өз үйүнө ээ болуп, кубанычка бөлөнүп, жашоосунун сапатын жогорулатат десек болот. Бүгүнкү күндө бүткөн үйлөрдү четинен жарандарыбызга тапшырып келе жатабыз. Турак жай маселеси бүгүнкү күндө элибиз үчүн эң куруч темалардын бири болуп келгендиги талашсыз. Ага болгон муктаждык жана суроо талап жылдан жылга өсүүдө. Бул көрүнүш калкыбыздын демографиялык жактан өсүшү, жаш үй бүлөлөрдүн өз алдынча жашоого умтулуусу, чет өлкөдөн кайтып келип жаткан миңдеген мекендештерибиздин өз алдынча үй жай күтүү тилеги менен байланыштуу болуп турат. Менин үйүм программасы дал ушул үмүттөргө жооп берип, жарандардын реалдуу муктаждыктарын учурунда чечүүгө багытталган механизмге айланды. Бүгүнкү күндө бул программага катышып, турак жай алуу үчүн кезекте тургандардын саны 58 миңден ашты. Бул сандар үй жайга муктаждардын эле эмес, жарандарыбыздын мамлекеттик программага арткан үмүтүнүн жана ишениминин ачык көрсөткүчү десек жаңылышпайбыз. Ар бир статистикалык сандын артында реалдуу үй бүлөлөр, алардын тилеги жана үмүтү турат. Биз бүгүнкү күнгө чейин 10.800 үй бүлөнү камсыз кылып койдук. Албетте жарандарыбыздын муктаждыгы мамлекет үчүн дагы чоң жоопкерчилик жаратат. Бирок дал ушундай жогорку суроо талап программабыздын актуалдуулугун туура багытта экендигин жана мындан ары да кеңейтилип күчөтүлүшү керек экендигин тастыктайт. Буга чейинки үй тапшыруу учурларында айтып келдим белем, бул жерден дагы бир рет кайталап баса белгилей кетейин. Мамлекеттик ипотекалык компания алдыдагы 5 жыл ичинде муктаж болгон жарандарыбызды турак жай менен толук камсыз кылууну максат кылып жатат. Бул чоң пландар жарандардын үй маселелерин чечүүгө багытталган иштин бир гана бөлүгү. Алдыда дагы көптөгөн турак жай долбоорлору ишке ашырылат. Ош, Баткен, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын, Талас, биягы Кара Балтадан Токмоктон бери карай үйлөрдүн салынышы кызуу жүрүүдө. Жарандарыбыздын жашоо шарттарын жакшыртууга мамлекеттин бардык болгон күч аракетин жумшап жатабыз. Андыктан турак жай курулушу боюнча стратегиялык пландар узак мөөнөттүү мүнөзгө ээ, ал эми заманбап жана ыңгайлуу турак жай объектилери келечекте дагы курула берет. Шаарлар менен райондордун борборлоруна бийик кабаттуу үйлөр курулуп бүткөндөн кийин план боюнча айылдарга өтөбүз.
Айылдарга деле ушундай шарттарда 25 жылга чейинки ипотекалык негизде жер тамдарды куруп беребиз. Ошентип өлкө боюнча жарандарыбыз айылдарда да өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй заманбап үйлөрдө жашагандай шарттарды түзүп беребиз. Бул заманга дагы Кудай буйрса алдыда келе жаткан 5-10 жылда жетип калабыз. Мен ушул жерден райондор менен шаарлардын жетекчилерине кайрылып кетким келип турат. Рай борборлор менен шаарлардын ичиндеги бош жаткан жерлер менен көп кабаттуу үйлөрдү салууга ыңгайлуу жерлерди мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп бергиле. Мен 5 жылдан бери кайра кайталап айтып келе жатам. Силер болсо жеке кызыкчылыгыңарды биринчи орунга коюп, жерлерди жеке жактарга кармата берип жатасыңар. Мына ушундай фактылар менен камалып кеткен мэрлер менен хакимдерди өз мына эл журттагы, жалпы эл журттагы көрдүңөр. 1000 үй бүлөнү батырчу жерди bir кишиге кармата салып жатышат. Албетте чөнтөк кызыкчылыктар үчүн. Кеч боло электе кайткыла мындай коррупциялык көрүнүштөрдөн бийик кабат үйлөрдү курууга мүмкүн болгон жерлердин баарын мамлекеттик ипотекалык компанияларга өткөрүп бергиле, компанияга. Катып жатпагыла андай жерлерди. Биздин өлкөбүздүн аянтынын 94%-ын тоолор ээлейт. 6% түз жерлер. Ошону унутпагыла. Биз бүгүнкү күндө эле эмес, келечек муунду дагы эстен чыгарбашыбыз керек. Ошондуктан колдон келишинче курулуштарды туура карай эмес, бийиктикке карай салганга басым жасашыбыз керек. Урматтуу мекендештер, бүгүн тапшырылып жаткан жаңы үйлөр сиздер үчүн кубаныч менен бакытка бөлөгөн үй бүлөлүк чоң очок болуп берет деп мен ишенемин. Жаңы үйүңүздөр кут болсун. Аллахым бүгүн бизге ушундай сонун күндү буйруган экен. Ажообуздун Садыр Нуркожоевичтин атынан ачкы чалганыма мен абдан кубанычтамын. Ишиңизге ийгилик. Сонун үйлөрдү, жолдордун баары оңдолуп, элдин шартын оңдоп берип атасыз. Кыргыз элим сиздин эмгегиңизди баалап барктап билет деп ишенем. Тарыхта каласыз деген ишеничим бар. Жакшы бүтүп турбу? Канча комнат? Одна комната, 42 Сиз алдыңызбы? Каякта иштейсиз? Мен труда Министерство труда иштейсиз. Канча жыл болду иштегениңизге? Ал жакта иштеген 3 жыл, а так в целом у меня опыт 6 лет. 6 лет, а очередь турам месяц 23 года. Bir жыл ушунда эле жеттиңиз бүгүн? 2 жыл. 2 жыл, 2 жыл. 2 жылда, жакшы. Ошол жака буруп тур. Силерге рахмат. Үй бүлөңүз барбы? Канча балаңыз бар? Үйдө Ахмет Бекалевдин замужем. Чыгып элесиз. Assalomu alaykum. Саламатсызбы? Жакшы экен? Жакшы, сонун. Сапаты кандай экен, сапат? Жакты. Бүгүн 8ден жүрүшөт. Сонун, жакшы. Кызыбызга буйруган экен сиздер үчүн. Элдер көп проблемасы чечип. 2 жылдан бери сүйүнүп азыр. Кичим экениңиз каяктан болот? Мен Алайдан болом. Алайдан? О, жакшы. Алайлыктар Бишкекке келип аттыр да. Биз кирген онда. Намаз диет. Кут болсун деп квартиранын. Чоң рахмат. Кут болсун. Саламатчылык. Кандайсыңар? Үйүңөр кут болсун. Жигиттер турбайбы? Алейкум ассалам. Üçüncü jigit, 3 balalısın bu? 3 öten erkek be? Ay mala değil. Kayerda işteysin? Telefon numarayı Salamidin Bazar'da. Salamidin Bazar'ında? Yaxşı. Kança 3 komnat mı? 3 komnat. 3 komnat. 3 balan var erkek. 3 balaga 3 komnat yaxşı degen turbay. Nemelerin kачествосы кандай экен? Сапаты. Жақсылықтарға қызмат үй болсын. Қалыңыз келсін, рахмат. Саламатсыңар. Konuşmalar mutlu olsun. Salamatçılık. Жақсы бала екен ғой. Қанша жашта бұл? Атың кім?
Ya. Atay. Atay koymala deysin. Konuşun artık olsun. Kaç yakın mı? İki. Atelesine koysalar. Sağ olun. Sapatı qanday ekan sapatı? Ayva yaşkına. Ayva yaşkına. Rahmat adını. Çok rahmat. Sizin komandanızga çok rahmat. Строительный компаниялар. Biz ayvayı rahatsızlık bildirip atalısın. Ben aydadan bayatı beri bu geceleri tuğandarmaş. Gözü var biz, gözü yok kişi okurlar da görürdük bu işin işleyeni oradan. Sizin komanda yoktu. Bizde Kuday bir 7 milyon devge Kırgız elinde. Şu iki dostu jaratıp o Kudayga min götürüşürü. Sizler ilgari 35 yıl burun gelgende o nevrilesler üyde olmadan Şveysaryadan kalmadan gelse. Yaxşı iş. Razı olsun. Razı oturalım. Yaxşı turmuşlar. Rahmat sizge de. Salamatçın ardağınızda jolu. Aleykümselam. Kutlu olsun kvartiralarına. Girip çıktınlar mı? Gördüңөр mü kvartira? Hazır gireyim. Görüleksіңер mi? Sapatın qarap koygula, sapatı načar bolsa aytasыңар. Жарайбы? Rahmat sizge çok rahmat. Barыңар bu жерден үй алғандарыңыздар mı? Максулем. Girelek bolсаңар hem hazır giresіңер да. Sizge çok razı. Men qarap çıktım hem жақсы эле экен, жақсы эле. Сапаты деле жақсы эле экен. А то баягы кээ арызданып атпайбы, сапаты начарыраак болуп калыптыр, шашылып жасай коюптур деп. Эми андай да болушу мүмкүн. Биз эми бат-баттан жасагыла, бат-баттан үй менен камсыз кылалы деп талапты коюп атабыз да. Бая далгастрой деп коет, орусча айтты. Ошондой болбосун деп атабыз да. Sizge de Туруп калбасын. İşinizge ilgili kalaylayın. Sizge çok razı. Var olsun sandayım. Жақсы. Кимиңер алдыңар квартира? Қана. Алғандар қол көтерілеші квартира. Сізді қойшы. Сіз сайдикте иштейт экенсиз, э? Сіз каякта иштейсиз? Мен IT специалистмин. IT? Кайсы жакта, кайсы эмеде? Өзүм жеке компания. Жеке компания. Кезек менен алдыңыз да? 25 жылга алдыңызбы? 18 жыл. 18 жылга? Жарымын төлөп алгандардансыз. 50%. 25 жылга ким алды? Я алып турмун. 25 жылга? Канча комната алдыңыз? Однокомнатный? Каякта иштейсиз? Эмгек акыңызбы же тазалыкта иштейсизби? Канча колуңуз каласыз? Айлык? Emge akım 50 mingge çeyin. 50 mingge çeyin? Жакшы экен. Анда 15 миңди төлөйсүз, 35 миңи жашооңузга жетеби? Ашы бергенбиз. Мейли эми жакшы, кут болсун. Агыргаңыздар кут болсун. Жакшылыкка гана кызмат кылган үй квартиралардан болсун. Рахмат. Üstünde de var. Качество качество. Карап бол, региондогулардын бардыгына шашпагыла.